Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Давай баста. Мен сен үшін үйде болдым. Сен қалай еді текст? Мен сен үшін жұмыста болдым. Жұмыста болдым мен. Сен үшін. Жоқ, мен сен үшін жұмыста болдым. Мен сен үшін жұмыста болдым. Сен мен үшін үйде бол. Сен мен үшін үйде бол. Басынан айт. Мен сен үшін үйде жұмыста болдым. Сен үйде бол. Мен сен үшін жұмыста болдым. Сен мен үшін үйде бол. Мен жұмыстамын. Сен үйдесің. Ей! Саламатсыздарбы? Байын компаниясы жана өзүбүздүн үй бүлөнүн атынан жардамга муктаж болгон үй бүлөлөргө 1 миллион сомдук азык-түлүк камдап жеткирип берели деп турабыз. Андан тышкары медицина кызматкерлерине вирустан коргоочу костюмдарды алып берип атабыз. Алар өздөрүнүн стандартына ылайык келген костюмдарды заказ кылып атат. Биз каржы тарабан бүт бардыгын төлөп берип атабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Дүйнө жүзүн каптаган оор илдетти жана кризисти Кыргызстанда баштан өткөрүлүп турат. Ушундай оор күндөрү биз 14 күндөн ашып калды. Ушу коронавирусту алдын алуу сактануу иретинде үйдө баарыбыз карантинде отурабыз. Ушундай оор күндөрдө жардамга муктаж болгон үйлөргө биз үйдө өзүбүздүн атыбыздан тамак аштан жардам берүүнү чечтик. Мындай күндөрдө өтөт. Биз Кыргызстан ушундай оор күндөрдө ынтымак жана биримдик менен гана жеңе алабыз. Жакшы күндөр да келет. Сиздерге ар бирлерге ден соолук каалайм. Жакшы күндөр эртерээк келип, Кыргызстан ушундай кризистен тез чыгып кеткенин каалайм. Мамлекетибизге жардам берели. Ар кимибиз үйдө отурсак, мамлекет үчүн эң чоң жардам үйдө отурабы. Уехал бы домой, провел бы вечер со своей семьей, погулял бы с детьми. На курсы пошла бы, потому что сейчас же все заняты же. Языки учила бы. Заман тынч болгондо азыр барып жыргап эле үйдө жатмак элем. На вашем месте я бы провела бы свое время с родными. 02 свободно после вызова. Келгиле баарыбыз тазалыкты сактайлы. Защищать свой народ, защищать свою страну. Биз сиздер үчүн күнү түнү мөөнөттөбүз. Моя профессия, всегда хотела лечить людей, помогать. Прям с детства у меня мечта была. Абдан жакшы иштеп атышат. Терпения вам и выдержки. Ден соолук. Оорубашсың. Кайраттуу болсун. Аябай жоопкерчиликтүү чоң жумуш жасап атат. Низкий поклон за вашу работу, за эту терпимость, за эту преданность к своему народу. И мы должны все вместе, рука об руку, держаться вместе. И я преклоняюсь перед их трудом, перед их патриотизмом. И несмотря ни на что, там түнү-күнү болбой, они вот служат своему отечеству, своей родине. Дай Бог им здоровья, крепкого здоровья, счастья. И самое главное, стойкости им и благополучия. Мы победим, мы всегда будем вместе, у нас все будет прекрасно. Приедут, только это, не нервничайте. Приедут. Еще какие таблетки есть под рукой? Проходят дни, пролетают года, высыхают океаны. А ты одна в твоей душе и глазах, эти слезы, эти раны. Но не смотри
смотри ты по сторонам. Оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет любовь. Не смотри ты по сторонам. Оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет любовь. Хочу вам пожелать людям сказать, что вы сидели дома. Урматтуу жарандар, үйдө болуп бериңиздер. Уважаемые кыргызстанцы, оставайтесь дома. Мы ради вас остались на работе. Не смотри ты по сторонам. Оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет любовь. Не смотри ты по сторонам. Оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет любовь. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерде коомдогу болуп жаткан пайдалуу элдик турмушту чагылдырган жаңылык видеолоруңуз болсо, анда биз менен байланышып коомчулукка жеткирсеңиздер болот. Ал үчүн биздин WhatsApp, Telegram номерлерибиз +7 925 245 89 79. Очень много вопросов о пропусках. Пропускной режим передвижения по городу – это неизбежное дополнительное ограничение и неудобство. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно, когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения. На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе введем его для поездок на работу, на втором этапе для поездок в других целях и на третьем этапе, если понадобится, передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно. Пропускная система будет носить заявительный характер, но городские власти оставляют за собой право проверять достоверность сообщаемых сведений. Автор, мен Москвадамын, күн ачык го дейт го. Кээде ошондой болуп калат, Москванын ар кайсы жеринде ар кандай погода болуп калат. Биздики север жагында да. Катуу башталды, катуу. Продуктылардын бардыгы эле жакшы иштеп атат го. Биздин продуктовый магазин иштеп атат. Un, күрүч бар жок бар. Биздин магазин круглосуточный иштеп атат. Кырдаал жакшы эле, элдердин баары шум эле болуп атат да. Оорудан алыс болсун. Мындай ооруларыбыз азыр көбөйүп атканда элибиз тынч болсун. Анан элдерге деле айтат элем, бир топтолуп үйлү ал жак бул жак той тамашаны токтотуп, кырдаалга байланыштуу ошо ким чоңдорубуз айткандарды угуп кичине тынч болуп турайлы. Кыргызстан биздин өлкөбүз, биздин мекенибиз. Биз өз мекенибизди
абдан сүйөбүз жана сагынабыз. Биз мекенибизди коргоого дайым даярбыз. Дүйнөнү дүңкүрөтүп үрөй учурган илдеттен, жерибиздин, элибиздин амандыгын тилейбиз. Мекенибизди, ала тообузду, элибизди, тууганыбызды сагынып кеткибиз келип турат. Бирок өз кызыкчылыгыбызды эмес, өлкөбүздүн, элибиздин кызыкчылыгын ойлоп, бөтөн элде болсок да, убактынча ар бирибиз ортобузда калып турууну туура деп айтабыз. Ар бир адам коомдогу терс көрүнүшкө жооптуу. Ошондуктан ар бир атуу бул илдетке жооптуу экенибизди сезе билели. Жүрөгүң күнөөлөргө көз артпасын. Тескерисинче, жүрөгүң бардык күндөрдө теңирден коркуп турсун. Анткени келечегиң бар үмүтүң ишке ашат. Андыктан ар бирибиз келечекке үмүт менен баралы. Пайдасыз көптү билгенден көрө, пайдалуу бирди билген артык. Андыктан элибиздин пайдасын ойлоп, бир гана айтылган эрежени сактай билели. Энеңди карып калганда да жек көрбө дейт. Биз мекенибизди өз энебиздей сүйөбүз. Атаңдын тилин ук. Ал анткени сенин атаң. Ушул сөздүн терең маанисин түшүнүп, ажуубуз айткан, койгон талаптарды так аткарып, жалпы элибиз илдеттен алыс болуп, ар бир үйдө бакыттын шамы жанып турусун каалайбыз. Биз мекенибизди сүйөбүз. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.